Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. УТРК чүйдө орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздар Темирлан Акматов. Урматтуу мусулман бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан айткандай, ушул орозого сахабалар, пайгамбарлар айлап жылдап күтчү экен. Биздин ата бабаларыбыз дагы мына буюрса орозого аман эсен кирип келдик. 30 күндүк орозо ой тазартар жолошуу деп биздин ата бабаларыбыз айткандай, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн сиздер менен ушул бизге бөлүнгөн убакытта бата менен элге көрөт деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Аксакалдар кыймылдын төрагасы, дин алымы, ыры менен айтам ыйманды аттуу керемет китептин автору Камбаралы Оркошов аксакал келген. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Алла кабыл кылсын. Агай, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Биринчиден Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Кудай Таалам элибиздин туткан орозолорун кабыл кылсын. Кудай Таалам ушу Рамазан айындагы кылган жакшы иштерибиздин бардыгын Аллахым ажыр соон толугу менен берген болсун. Эли журтубузда тынччылык болсун. Рамазан айынын урматына ушу кылган дуаларыбыз, кылган кайыр ихсандарыбыз Кудай Тааламдын алдында кабыл болсун. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушул мынакей темабыз керемет. Ушул бата менен элге көрөт деп ушул темага эми токтолуп берсеңиз, биздин ата бабаларыбыз баягы бата алганда жакшы көрчү. Анан керемет макал бар. Жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт деп. Ооба. Өзү негизи эле батанын асылына, негизине келсек, чындап бата бул жөн нерсе эмес. Ата бабаларыбыздын тушунда жана ушул күнгө чейин эң бир барктуу, эң бир мындай бир адамга дем бере турган, мындай бир жакшылыкка жеткире турган нерсе бул бата болуп эсептелет. Бул батанын кабыл болушу жана болбошу туурасында көп мындай бир ойлор бар, пикирлер бар. Жана ошол адамдын өзүнө дагы жараша ушундай бир ыхласына жараша болунган эми айтылган сөздөр бар. Чындап келгенде ата бабаларыбыздын тушунда адамдар эми азыркындагыдай илимдүү, билимдүү дин жагынан, фих жагынан, же болбосо Кур'ан жанагындай которуу жагынан азыркындай илимдүү болбосо дагы, алардын ушундай бир жакшы оор басырыктуу жүрүшүнөн, салакадагы сөзүнөн, мындай бир салмактуу ыхласынан Аллах Таала аларды ушундай бир өзүнчө бир даражага койгон. Алардын айтылып эле жүрөт, кээ бир адамдардын баталары ушундай бир тез тийгендиги туурасында, жана алардын мындай бир келечекти бир аз да болсо болжоп туура чыккандыгында, ошол адамдардын мындай бир касиети барлыгы туурасында көп сөздөр эл арасында айтылып жүрөт. Бул жөндөн жөн эмес. Азыр биз ошондой адамдарга муктажбыз. Эң бир өкүнүчтүүсү, барган сайын ушу батага арзыган адамдар азайып кетти. Бата бер мага деп сурап, мага бата берип коюңуз деген адамдар азайып кетти дагы. Баягындай аксакалдуу, ошо жанагы биз айткандай сөөлөттүү дейбизби, бир нукта жүргөн, дайыма оозунда зикири бар эмне карыялардын мындай азайып кетиши бардыр, эми бирок мурдагыдай көп эместиги өкүнүчтүү чындыгында. Жакшы, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Ушул орозодо 30 күн теле долбооруна өзгөчө салым кошкон, демеушүлүк кылган Алмазбек Кабылов деген агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул орозодо дагы өзгөчө билесиздер, баягы садакалар, зекеттер берилет, анан 10 эселеп, 100 эселеп берилет. Анан ошол байкебиздин дагы мал жанына, амалына Кудайым эки дүйнө даражасын бийик кылсын деп бүгүнкү эфир сулайбыз. Анан ушул мына жакында эле ошол жерлерди кыдырып, аксакалдар менен, байбичилер менен, элдер менен, жаштар менен жолугуп атасыздар. Анан мындай аксакалдын батасы деп да китеп чыгардыңыздар. Ошого да токтолсоңуз. Биздин эми мына азыр чындап айтканда коомчулукта, коомубузда, кыргыз коомунда бир аз баягындай башкача багыт болуп, жаштарыбыздын, жакшы эле дейин десең, карылардын деле мындай жүрүш-турушунда көбүрөөк мурдагы ата бабалардын тушундагыдан бир башка өзгөчөлүк, тетирүү өзгөчөлүк байкалгандыктан биз ойлодук, кыргыз аксакалдар кыймылы коомдук бирикмесинин мүчөлөрү ушу аракет кылып жүрөбүз. Жерлерде аксакалдык топторду түзсөк депчи, мурдагыдай.
ошонун аркасында көп эмгектерди кылып жүрөбүз. Себеп дегенде эгерде адамдын чындап ушундай бир батасы кабыл болуштугу үчүн анын жеп ичкени, кийгени, жана бардык нерсеси, жашоосу, бардык нерсеси адалдан болуштугу этибарга алынат да. Бул өтө чоң маанилүү. Мына кийгени, жеп ичкени, жашоо күн көргөнү, тапканы адал болуштугу бул өтө чоң маанилүү, чоң этибарга алынат динибизде. Анан эми ушул нерсеге жетиш үчүн кандай аксакал болуш керек, аксакал кандай болуш керек, жана ошондой эле ал киши кандай жүрүш туруш кылыш керек, мурда кандай эле аталар, азыр кандай болуп кетти, мына ушуларды коомчулукка түшүндүрүү максатында көп жерлерге семинарларды уюштурдук, аксакалдардын жыйындарын кылдык. Алыбыздын жетишинче ушул нерсенин аркасында жүрүп атабыз да. Көп азыркы көйгөйлөрдүн чечилиш маселеси дагы ушу аксакалдарыбыздын колунда деп эсептейбиз биз. Баракелде. Туура. Ага ошол жалпы биздин ушу эл журтубузду Утёрка Чүй ТВнын жалпы жамааты орозоңуздар кабыл болсун деп сиздерге салам дуайды айтабыз. Анткени ушул учурларда дуалар, баталар кабыл болот деп атпайбы? Ооз ачкан учурдагы дуа, анан баягы ушул батага да не кылсаңыз, анткени ушул баягы элибиз азанды күтүп, ооз ачкан учурду күтөт. Бул пайгамбарыбыздын атайын хадиси бар ушул туурасында. Эгерде ким ооз ачаар менен баягы ооз ачарга аз калганда, эгерде Аллах Тааладан ушундай бир сурай турган болсо, ал экөөнүн ортосунда тоскоолдук жок дейт да. Перде жок дейт. Түз кабыл болот деген. Ошон үчүн чындап бата ошол маалда бата кылганыбыз эң бир жакшы нерсе экен. Мүмкүнчүлүк экен Рамазан айында 30 күн орозодо 30 күнү тең ошону баягында өткөрүп жибербестен ооз ачарда бата кылышыбыз керек. Керемет, Алла разы болсун. Ушу бата кылганга, дуа кылганга, ошол алган колго караганда берген кол жогору турат дейт. Анан кыргыз өзү жомарт эл. Анан ыр менен айтам ыйман деп китебиңиз турат. Буда дагы мен ойлоп атам, ушул баягы сизди дин алымы жагынан бир тааныса эл ушул баягы молдо акын деп да тааныйт. Анан ушул балким ырларыңыздан дагы бир окуп бересизби? Бата жөнүндө, ушул ыйман жөнүндө, орозо жөнүндө. Ырларман эми чындап азын-олак ушу жанагы Facebook дегенге жазып, анан элге бир аз таанылган болуп калдык. Кудай таалам ошондой мүмкүнчүлүк берди. Мен бул ырларды чындап баягындай адеп ахлак жолунда болсо, мурдагы Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Нур Молдо жана ошондой эле баласагын аталарыбыздын жолунда болсом деген максатта ушу чыгармачылыкка кирдим. Бул жерде китебимде бардыгы адеп ахлак жана исламды гана даңктамай, мен ошол китебимдин сыртындагы бир куплеттерин окуп берейин. Уруксат берсеңиз. Акын болуп түбөлүк, атым калсын дегим жок. Акын өлүп келди деп акыретте жеңил жок. Артык сынган көптөрдөн анчалык деле кемим жок. Аллага жаксам деп жүрөм, андан башка кебим жок. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Акын агабыздан дин алымы Камаралы Ажыкебевден Алла разы болсун. Ушул баягы көп жерлерде көрүп жүрөбүз. Ошол жалпы эле интернетте эмес, ошол жаштарга, аскерлерге, окуу жайларга барып ошол талим тарбия жаатында иштерди жасап атасыздар. Кудай кабыл кылсын ушул орозодо. Анан негизги ушул бүгүнкү темабыз бата менен элге көрөт деп атпайбы? Анан азыр бизде эми ошол баласын үйлөндүрүп, же болбосо той аштарда башка баталайын деп чакырат да. Анан айрымдар айтып калат, ушул азыркы аксакалдар өткөндө бир айтып атат, той бергенде мындай бата алуу эмес, акча чогултайын деп чакырып калды. Ошол ниет кандай болот? Кандай болуш керек ошол бата алуу максат? Өзү бата жана дагы айттык, аябай бир маанилүү нерсе. Бекеринен айтпайт да, элге көрөт депчи. Балким жанагы ажырашуулардын көбөйүшү, исрафтын аябай аша чаап кеткендиги, балдарыбыздын ушунчалык кеч үйлөнүп, кыргыздын аз төрөлүп атышы, дагы ушундай көптөгөн биздин көйгөйлөрүбүз бар эмеспи? Бизге чындап бата керек, чыныгы ыхласы менен бата берүүчүлөр керек. Албетте бир азыраак эле адамдарды
ал 7 областка нары бери чаптырып эле ошолорду ташып баталам деген дагы туура эмес. Ар бир айылда бата берүүчүсү керек, бар болуш керек. Ар бир айылдын өзүнүн аксакалы болуш керек. Биз ошол нерсеге аракет кылып жатабыз. Ар бир айылда аксакалдык топтор түзүлсө, жана алар бата беришсе, жана ошолор көзөмөлдөсө, ушундай бир ээн баштарын же болбосо ушундай бир шокторун мурдагыдай ушул нерсеге келбесе кыйын болуп калды. Антпесек динибизде эркиндик, 5000 кары, 5000 алым, дагы канча даватчы толтура бизде. Бирок акыбалыбыз барган сайын оорлошкондон оорлошууда да. Мен айтат элем, кемеңгер аталарыбыз өтө бул жолду, бул эрежени бизге бекеринен түзбөптүр да. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул биздин Орозодо 30 күн теле долбоорубузду колдогон Алмазбек агабызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени сооп алуунун жолдору көп. Анан ошол биздин УТРК чүйдү колдоп, Орозодо 30 күн мусулмандарды колдоп демеушүлүк кылдыңыз. Кудайым сизге эки дүйнө ыраазы болсун. Анан кыргызда жакшы сөз бар. Жакшыдан жашыл бак калат дейт. Мына азыр жазга келип баратабыз. Ошол жаз ичинде көчөт отурушкандар көп. Анан ошол батаңарды берип койгула деп көчөт отурсабыз, силер андан көп буга да токтолуп берсеңиз. Албетте бата көчөт отургузуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул көчөт отургузууга үммөттү, өзү бизди ошондой нерсеге буйруп осуят кылган. Ким эгерде эртең ушундай кыямат болот деген ченде дагы боло турган болсо дагы бир көчөт эгип кетүүгө эмне пайгамбар ошондой буйрат да. Бул көчөттүн сиз айткандай аркасында эмне дейсиз, жана жакшыдан жашыл бак калат деп. Кандай сонун сөз. Керемет, ажайып. Сонун сөз. Мына ушул нерсеге амал кылыш керек. Бата. Анан эми албетте бул нерсеге бардыгыбыз, жамы журтубуз киришишибиз керек. Кээ бир мына таза мейкин деген бар экен. Былтырлары 2000 бак эктик дейт. Дагы мына сиздер Кара Балтага барып эгип атасыздар жылыга. Бул өтө чоң иш-чара да. Бул нерсени ким, мен кыргызмын дегендер ар бирибиз колдошубуз керек. Албетте эгер жерибиз ушундай бир жашыл өрөөнгө, жашыл бакка, чарбакка айланып калса кандай сонун. Демек, ошол жана сиз тамак ашты айтып кеттиңиз, ошол жерибиз таза болсо, анан ошол жеген ичкенибиз таза болсо, дуалар, баталар кабыл болот деген сөз да. Анан мен чоң энем айтчу эле, ажыке ошол өнөм өсөм десең, бата ал дечү да элден. Анан ушул көрсө бул керемет бир ажайып сөз экен да. Анан ошол бата берген аксакалдар, апалар, байбичелер барган сайын азайып баратат. Анан ошол жанагы бата берүүнүн дагы сүннөт тойдо өзүнүн аты айтып тургандай башкача баталар берилет. Деги эле ушул бата дегенде сиздер жанагы аксакалдын чөнтөк китебинде чыгарган экенсиздер. Ошол боюнча да айтып берсеңиздер. Бул мурдагы аталарыбыздын өзүнүн баталары болгон. Бир аз кыргызча уюк аштырып эле. Азыр эми баягы дин алымдары берип атпайбы? Ооба. Ошодон бир аз өзгөчө болгон, бирок асылы негизи бир эле ушу Кудайдан тилеген да, алар делечи. Анан биздин китеп чыгарганыбыз деле ушу аксакалдарыбыз батаны унутуп калбаса экен. Ошолор жаттап, ошолор жанагындай тушоо кесүү тойдобу, үйлөнүү тойдобу, кайсыл жерде же төрдө отурабы элдин арасында ушу бата берсе деген ушундай максатыбыз. Себеби дегенде азыр эмнегедир бата бере албай калды. Улуу муундардын көбү бата бере албайт. Жакшы мындай бир жакшы сөздөрдү айтып, Кудайдан тилек кылып, чын жүрөктөн, ыкластан бата бере албайт. Бул өтө мындай бир кемчилик деп билебиз да. Анткени ар бир адам 40-50дөн өткөндөн кийин ошо өзүнүн аркасына, бала чакасына бата бериш керек. Үйүндө, төрүндө ар бир бала атасына мен ишке кетип атам деп бата сурап кеткени эң жакшы. Баракелде. Демек ошол ишке кетсин, каяка кетсин, ошол эл баккан адамдар үчүн бата алып чыкчу. Бакай бабабыз да батасын берип атпайбы? Анан жеңишке, ийгиликке жетип келип атат. Демек бул батанын, дуанын бир сыры, Кудайга болгон бир баягы ошол бата алып, Аллага таянып, тоокел кылып. Бул нерсени адат кылганы жакшы да өзү. Бата алып, бата берип, жана ошондой эле бата сурап туруштук бул эң бир адат кыла турган нерсе. Себеби
Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аяттардын маанисинде айтат: "Мен силердин дейт ушу мынердеги күрөө тамырыңардан дагы жакынмын" дейт силергечи. Бизди Кудай Таала ушундай оозубуздан чыккан бардык тилек максаттарыбызды эмне Кудай Таала угуп турат, билип турат. Ушундай жакын. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын хадистеринин маанисинде келет: "Ким Алладан көбүрөөк сураса" дейт, Аллах Таала ошончолук жакшы көрөт ошол адамды дейт да. Алланын казынасы кең. Жакшы сөздөрдү, жакшы тилек максаттарды айтып, өзүнө, үй бүлөсүнө, баласына, кызына дегендей бардык эли журтка бата кылып жүрө турган адамдан жакшы адам жок да чындапчы. Ошондой адамдардын көбөйүшү үчүн биз ушундай бир аксакалдардын арасында мындай жарыя катары ушул нерселерди жайылтып атабыз азыр. Сонун мынакей жер-жерлерге барып ошол сабактарды кылып атасыздар, жолугушууларды кылып атасыздар. Жыйынтыгы жакшы болуп атат окшойт. Ооба, азыр көптөрү баягы чындап үйдө эң урматтуу адам ким десеңиз ата болот. Ата болот. Эгер ата нааразы болсо, апаңыз дагы, бала чака дагы акыйети кыйын болот да. Буну дин алымдары, дин китептерде баардык жерде айтып кеткен. Ата эң бир урматтуу үйдөгү адам. Эми биздики тескерисинче болуп калып атат да. Урматталынбай ата. Бардыгынын рахаты, урматы бар. Садиктегиден баштап, мектеп, жож бардыгынын жаштардын. Бирок ушу ата байкуш бир аз карып колунан иш кетип, оозунан сөз кетип, алсыз болуп, давлениясы азайып, ушундай алсыз болуп калган маалда кор болуп калган учурлар көп болуп атат да. Биз эгерде аталарыбызды сыйлап, ошолордун көңүлүндөгүдөй кылып, шарттарды түзүп берип, күндө ошо бирөөлөр менен жан азыгы, мындай бир баарлашып, бакылдашып кайта турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошондой кылбасак, кыйын аталарга. Бизге дагы кыйын. Батасын алышыбыз керек биз. Демек, урматтуу жаштарга, өзгөчө кулакка күмүшчүлөргө ушул улуу аксакалдардын батасын алып калыш керек. Аларга кызмат кылып калыш керек. Көп аксакалдарыбыз бар эле жылдан жылга азайып баратат. Анан ушул ачык айтсаңыз, мынакей биздин айыл өкмөттөн баштап өлкө башчысы ажообуз Садыр Нуркожоевич дагы жылда адат кылып 7 областтарга, айылдарга, ушул борбордук мечитке ооз ачырып бата алат элден. Анан Нуркожо дагы ушул бата алган элге, жерге, кыргызга жакын, динге жакын адам болгон турбайбы? Демек, ошол атабыздын дагы батасы тиип ажоолду десек болобу? Эң биринчиден бул биз мамлекет башчыларга ушундай бир ыраазычылыкты айтышыбыз керек да. Биз каалагандай мына намаз окуп атабыз. Дин эркиндиги каалагандай орозо тутуп атабыз. Бул чындыгында ошол мурдагы абалкы аталарыбыздын тилек максат баталарынын себебинен деп билем. Бизге коңшулаш турган улуттарда дагы биздегидей дин эркиндик жок азырчы. Анан бизге дагы эмне керек? Биз ушу орозолорубузду тутуп, зекеттерибизди берип, ажылыгыбызды кылып, намазыбызды кылып, ыйманы менен каалагандай дин ушундай бир даваттарыбызды кылып аткандай шүгүр келтишибиз керек. Албетте эми ошо атасы бар экен, ошондой бир максат мүдөөсүнө жетип, ажообуз дагы жакшы адам экен көрүп атабыз. Бардык нерсени эмне өз ордуна коюп келет. Материалдык жактан бардык азыр ордуна келе турган болуп калды. Садикпи, канализация, мектеппи, үйбү курулуп атат, Кудайга шүгүр. Бар экен. Биз эң негизги максат эле биз өзүбүздү оңдошубуз керек болуп атат. Аксакалыбыз аксакалдай болсо, жаштарыбыз жаштай болсо, мына ошол биздин бийликтегилерге дагы колуна кол, бутуна бут болмокпуз да. Жакшы. Анан баягы мына карабайсызбы? Эфирди жаңы эле баштадык эле, аягына соңуна келип калды. Ажеке, анан алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип ушул ырыңыз менен, батаңыз менен, дуаңыз менен бөлүшкөнүңүзгө өтө кубанычтабыз. Анан ушул сөзүңүз жыйынтыктап бир жакшы ырыңыз менен, бир жакшы бата дуа менен жыйынтыктап бересиз го дейм. Кандай дейсиз? Макул. Мен эми апама жазган бир куплет ырым бар эле, ошону окуп берейин. Анан бата берейин.
Буылукканда бук жазышар башкачан, бул дүйнөдөн өтүп кеткен капкачан, эстегенде каканактайт көздөрүм, эми мени эркелетпейт башка жан, денем өлүп калмайынча дүйнөдө, энем өлбөйт жүрөгүмдө эч качан, денем өлүп калмайынча дүйнөдө, энем өлбөйт жүрөгүмдө эч качан. Баракелде. Ата-эне ушунчалык кымбат экен, ошол ата-эне энеңизге арнаган бир куплеттер. Эгер уруксат берсеңиз, дуа кыласыз. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах субханаху ва таала элибизди, журтубузду ар кандай афат балелерден алыс кылсын. Аллахым бизди туура жолду көрсөтүп, ошол туура жолдо бекем болуштукку насип кылсын. Үй бүлө, бала чакаларыбызга ынтымак берип, дүние акырет бактылуулардан кылсын, тапкандарыбызга береке берип, эч кимдин көзүн каратпасын, өзүнө гана муктаж кылсын Кудайым. Ден соолуктарыбыз жакшы болуп, көп жашап, ошол өмүрдө Алланы ыраазы кылып өтүштүккө Кудайым насип кылсын. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан-нар бирахматик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул баталайын деп биздин орозодо 30 күн теле долбооруна салым кошкон демеушүбүз Алмазбек байкебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса дуа тилектер кабыл болсун дейбиз. Жалпы ушул биздин жаамат УТРК чүй сиздердин орозоңуздар кабыл болсун деп дуа тилек кылат. Андыктан бизге да дуа кылгыла, анткени дуа кылууда мусулмандын акысы бар дейт, бата берүүдө акысы бар дейт. Кудай буйруса кийинки орозолорго жетели деп дуа кылалы. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн деп дуа кылалы. Кыргызстаныбыз жашыл Кыргызстан болсун деп дуа кылалы. Кыргызстаныбыз башка элге жардам берген, колун сунган күчтүү мамлекет болсун деп дуа кылалы. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.